Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кутман кеч, баарыңыздарга салам. Сиздер менен бир түз эфирде баарлашкым келип чыктым. Бөлүшө бериңиздер, урматтуу туугандар. Башка биздин мекендештерибиз да көрсүн. Канчалык көбүрөөк адам кошулса ошончо жакшы. Мен маселенин өзөгүнө өтө берейин. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мына өзүңүздөр билгендей биз коррупция менен, паракорчулук менен аяусуз күрөшүп келатабыз. Өзгөчө билим берүү тармагы боюнча мына көрүп атасыздар, канчалаган мектептерди, канчалаган бала бакчалардагы мыйзамсыз бюджеттик эмес чогултуулар, ата-энелердин чөнтөгүнө кол салуу, ушул билим берүүнү тоноп аткан, кемирип аткан, чирип калган системанын ашкерелеп атабыз. 30 жылдан бери ошол бир мектепте, бир бала бакчада менчик ээси болуп, каалагандай калчап, ата-энелердин мойнуна минип алган чиновниктердин жүзүн ачып атабыз. Ошол жагдай менен билим берүү министрлигине алып, министрликтин жообун алып, министрликтин ушул жагдайга чара көрүүсүн талап кылып, бир топ жагдайларды сиздердин назарыңыздарга салып атабыз. Коомчулуктун назарына салып атабыз. Укук коргоо органдарына өткөзүп берип атабыз. Негизинен, урматтуу туугандар, биз мындай ушу билим берүү тармагы өнүксүн дейбиз, билим берүү тармагы жолго түшсүн дейбиз, билим берүү тармагында бир жылыш болсун дейбиз. Эртең эле биз мына Швейцария болобуз, эртең эле биз Япония болобуз деп ушундай сүйлөп мактанабыз. Бирок эртеңки Япония же Швейцария же Европанын өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошулуу үчүн эң биринчи адегенде биз ушу бала бакчадан, фундаменттин, билим берүүнүн фундаменти бул бала бакчалар. Ошо бала бакчадагы элементардуу эле бир маселелерди жолго салып, ошол жактагы кейиштүү акыбалды токтотуп, мындай бир билим берүүнү өзгөртүү үчүн ушу бала бакчадан биз фундаментинен башташыбыз керек экендиги бул турмуштун чындыгы да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, биз өзүңүздөр билгендей, мына ушу бала бакчалардагы өзүңүздөр көргөн мектептердеги акыбалдарды прокуратурага өткөзүп берип, ошол жердеги кылмыштуу жоруктарды, одоно мыйзам бузган акыбалдарды укук коргоо органдарына баа берүү үчүн өткөзүп бердик да. Ошол эле кезде билим берүү министрлиги биздин ушул жаңы келген министр ушул жагдайда кандай чара көрөт экен, министрликтин бул багыттагы саясаты кандай экен, министр ошол мыйзамсыз бюджеттик эмес чогултууларды кантип тыят экен, тыйыш анын оюнда бар бекен, же кандай аракеттерди жүргүзүп атат, биз үчүн белгисиз да. Биз муну мындай бир көрө албай атабыз. Мына ушул багытта биз буга чейин ушул билим берүү министрлигине кайрылганбыз, бирок тилекке каршы жоопсуз калып атат кайрылууларыбыз. Анан болбогон шылтоолорду айтып, эртең, бүрсү күнү, анан башка күнү, анан тикил, анан бул деп бизге мындай бир жоосунсуз жоопторду берип атат да. Анан бүгүн эртең менен биз билим берүү министрлигине барып,
өзүңүздөр билгендей ошол билим берүүгө багытталган көтөргөн маселелерибиздеги акыбалга жооп катары билим берүү министрлигинин саясатын уккубуз, сиздерге көрсөткүбүз келип маалымат алган барганбыз. Барсак министр ушул жогорку кеңеште деп басма сөз кызматы чыгып билдирди. Анда кайсы убакытка келсек болот десек, кечинде саат 6-га келсеңиз, биз сизди жолуктурабыз деп анан болжолду биз үстүртөн суроолорду айтып койгонбуз. Ошолорго жооп Кудай буйрса аласыз деди да. Анан макул деп кеткенбиз. Азыр мен сиздерге ошо 6-да баргандагы жоопту бир көрсөтүп коеюн. Саат 6-да биз министрликке барып маалымат алганы барсак, министрликтин бул басма сөз кызматы жаңы дайындалыптыр. Баягы шоумен болгон басма сөз кызматы иштебей калыптыр. Басма сөз кызматында азыр бул эже экен. 6:30 деген, бирок мен сизге айткам, ошол министрдин убактысын планына карап 6:30 уюштуруп берейин. Эгер болбосо башка күн уюштуруп берейин деген. Бирок сиз башка күнгө дегенге макул болбой, сиз бүгүн 6:30 мен убактым ушундай дедиңиз эле. Бирок бүгүн министрдин убактысы жок болуп атат. Анан сиздин берген жана сиз болжолду берген суроолоруңуз боюнча буга чейин барып тартып кеткен биздин мекемелердин, бала бакчалардын, мектептердин жана окуу жайлардын боюнча берген суроолоруңуздун бардыгын мен бардык тиешелүү башкармалыктарга. В общем, бул толук берүү бул боюнча чыгат. Ошондо дагы толук форматын көрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай жооп жок, белгисиз мөөнөттө ошол убактыбызга карап жооп беребиз деп атышат да. Бирок мынтип жооп берүү мынтип бизден кутула албастыгын биз эсине салып койгубуз келет. Министрдин кантип качып кутула албайт. Сөзсүз түрдө биз бул боюнча министрдин жообун алабыз жана сиздерге көрсөтөбүз. Коомчулук үчүн ачык, коомчулук үчүн ушундай бир тазамын, коомчулукка мен ачыкмын деп жар салып, жарнама берип, мындай бир ооздор тыйылбай атпады билим министрликте. Анан эми мен ойлойм, бизге маалымат бергенден качпай эле коюшса, биз түшүнбөй атабыз, балким качып атабы кандай. Ошон үчүн бизге маалымат бергенден качпай, ошол биздин суроолорубузга жооп берип коюуну өтүнөт элек. Анан ошол моментте, урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз бүгүнкү инцидент боюнча да бир аз белгилеп кетели. Анткени эч ким жол эрежесин бузбайм, жол эрежесин мен такыр бузган эмесмин деп айта албаса керек. Эгер андай айткан болсо, ал адам калкчы болуп калат. Ошондуктан жол эрежесин бузууда актангым келбейт, бирок бул адамдык фактор экен. Кээ бир жагдайда ушул жол эрежесин мындай бир себептер менен, түрдүү себептер менен жол эрежеси бузулат да. Анын бири, мисалы үчүн, бирөө ичип албай атса, бирөөсү дагы билбестиктен, бирөөсү да мындай бир моменттер көп. Бирок биз шашкандыктан ушу министрден эптеп жооп алып алалы, жоопко жетишип калалы деген моментте ушул шашылыш түрдө жол эрежесин бузууга туура келип калды. Бирок биз жоопкерчилик менен мыйзам баарына бирдей, ким болбойлу, эмне болбойлу, биз ошол жагдайда майы кызматкерлерин чакырып, тийиштүү мыйзам чегинде жооп берүүбүздү белгилеп, мыйзам баарына бирдей экендигин көргөзгүбүз келип, биз жол эрежесине болгон айып пулду ошол протоколду түздүрдүк өзүбүзгө. Маселе ушундай. Анан дагы бир баса белгилеп кетели. Мына ошол жерде бир жигит келип бизди видеого тартты, өзүңүздөр көргөндөй. Азыр ошол видеону коеюн.
Biz az билим берүү министр бул билим берүү министрлигинен асты. Бул жигит келип бизди видеого тартканы келатат. Бул жигит көрүнүп турасыздар. Бизде видеого тартканы келген жигит негизинен эле мен бул жигиттин тартканын колдоймун. Видеого тартып мыйзамсыз көрүнүштү ашкерелеген бул оңолууга, профилактикага мындай бир жакшы көрүнүш. Мен абдан колдойм азамат жигиткен. Бирок ошол эле моментте бир кандай дейбиз эми тактасам бул жигит өзү билим берүү министрлигинде иштейт экен. Болгондо дагы азыр сиздерге көрсөтөйүн. Бул билим берүү министрлигинде коррупция менен күрөшүү сектору бар экен. Мына бул жерде баягыда эсиңиздерде болсо ороктогу мыйзамсыз көрүнүш боюнча берүү чыгарганбыз. Ошондо бул жигит турат, азыркы бизди видеого тарткан жигит. Бул министрликте иштейт экен. Билим берүү министрлигинин кызматкери. Анан мына билим берүү министрлигинин сайтына кирсек, бул жерде коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча сектор экен. Бул жерде Усупбеков Марат бүгүнкү күндө бул министрликте иштебейт экен. Убактылуу милдетин, жетекчинин милдетин дал ошол жогорудагы видеодогу Каныбеков Эрнар Сүйүнбекович деген жигит экен. Азыркы видеодогу дал ушул Эрнар деген жигит билим берүү министрлигинде коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча сектордун башчысы экен бул жигит. Бизди видеого тарткан жигит. Эми бул жерде биз дагы баса белгилеп айтабыз, ушул колдойбуз, туура эле тартты. Анан бир суроо жаралат. Эмне үчүн ушул коррупциялык моменттерди ошол министрликтеги коррупциянын алдын алуу боюнча сектордун башчысы бүгүнкү күндө бизди видеого тарткан жигит экен. Ошол жагдайда ушул министрликтин өкүлү дагы биз көтөрүп барган, биз ошол билим берүү тармагында очойгон коррупциялык моменттерди, коррупцияга жол ачып, мамлекеттин акчасын жеп аткан билим берүүнүн кызматкерлерин дагы ошондой кылып чыгарбайбы, ошондой кылып тартса болбойбу? Же аны кыла албай атса, мына биз кылып көрсөтүп берип атабыз, ошого чара көрсө болбойбу деген суроо болуп калды да. Эми биз күтөбүз, билим берүү министрлиги дагы мыйзам баарына бирдей анын үлгүсүн көрсөтүп, дал ушул жигит, дал ушул кызматкерлер баш болуп, министрлер баш болуп, ушул билим берүү тармагындагы ошондой алешемдиктерди дагы тартып, социалдык сетке чыгарып, мына бүгүнкүдөй тим эле болгон сайттарга чыгартып, болгон мындай бир маалымат кызматкерлери мындай бир жапатырмак жайылып жарыялашты да. Мына ушундай моментти эми биз билим берүү министрлигинин дагы кызматкери азыркы Эрнар деген жигит дагы ушул акыбалды чыгарышын күтөбүз да. Ушунда чыгарсын, буйруса, мыйзам баарына бирдей билим берүү тармагында дагы коррупциялык биздин келечекке чоң салым, келечекке мындай бир кедергисин тийгизип аткан моменттерди дагы ушундай кылып жарыялап, ушундай кылып коомчулукка чыгарып, чара көргөн бул жакшы. Эгерде бул ишке чолосу келбей атышса, биз сөзсүз түрдө мындан да чоң билим берүү тармагындагы коррупциялык моменттерди биз алып барып колдоруна карматабыз. Дагы да бул иштерде билим берүү тармагындагы эгер оңойбуз билим берүү тармагын жолго салабыз деген
саясат болсо билим берүү министрлигине биз эми тынымсыз буйруса жардам беребиз. Ошол урматтуу достор, урматтуу туугандар, баарыбыз мыйзам алдында бирдей экендигибизди, мыйзам алдында мыйзамдын талаптарына жооп берүүдө эч кандай бир кынтыксыз жоопкерчиликке тартыла тургандыгыбызды эсибизден чыгарбай, сезе билип, туя билип, ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Ушундай кеч да болуп кетти. Баарыңыздарга бейпил түн. Мен ушул нерсе менен бөлүшкүм келди. Буюрса жакында ушул билим берүү министрлиги бизге жооп берери менен биз кийинки ушу билим берүүдөгү өтө чоң бир мындай бир акыбалды, мышык ыйлай турган акыбалды буюрса сиздерге көрсөтөбүз. Дал ошол маалыматты алууда биз абдан чарчап, министрдин жообун алыш биз үчүн азап болуп атат. Жанагы коомчулукка ачыкпыз, биз журналисттерге ачыкпыз деп рекламалап өздөрүнүн жарнама кылып аткан сөздөрүн эми биздин интервьюга убакыт табуусу менен далилдеп беришсе абдан сонун болот эле. Биз министрликтен күтөбүз. Ушул жагдайда бизге маалымат берип коюшун суранат элек. Буюрса кийинки чыгарылышыбызда ушул билим берүү тармагындагы бир акыбалды көрсөтөбүз. Дал ошол берүүбүздү тартып жүргөн учурубузда бүгүнкү инцидент болду. Ошондуктан биз министрликтен күтөбүз, эми батыраак бизге жооп берип койсо жакшы болот эле. Ошол бейпил түн, чоң рахмат баарыңыздарга.